Ассаламу алейкум, амансыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин YouTube каналда кайрадан кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге кыргызстандык белгилүү ММА мушкери Golden Кайман асымы менен таанылган Алтынбек Мамашевдин алдыда күтүлүп жаткан беттеши тууралуу айтабыз. Көптөн бери октагон ортосунда көрүнбөй калган нокаутер мушкер бул жолу ким менен беттешет? Алдыда бул тууралуу кененирээк биздин канал менен калып туруңуздар. Жаңы жыл үй дүйнөдөгү эң жылуу жайга айланган мезгил. Аны андан да жылыраак кылыңыз. Сайманы кошуп алыңыз. Ылдамдыгы секундасына 500 мегабит. Баарына жетет. 220 телеканал жана 5 онлайн кинотеатр. Бүт үй бүлө үчүн кубаныч. Гигабиттик роутер жана приставка акысыз. Алгачкы 3 ай үчүн 30% жаңы жылдык арзандатуу менен. Болгону 850 сом. Билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз. Акция 15 январга чейин уланат. Сайма, биз ар дайым жаныңыздабыз. 16 январ күнү Краснодар шаарында жайгашкан баскет-холл аренасында өтө турган ACA 199 турниринин алкагында дагы бир кыргызстандык мушкер беттешет. Алтынбек Мамашев 84 кг салмак чембирдигинде дебюттук беттешин өткөрөт. Бул жолу анын ата-андашы Америка Кошмо Штаттарынын мушкери Крис Канихат болот. Бул эки мушкердин беттеши бул турнирде өзгөчө мааниге ээ, себеби эки мушкер тең утка туруу абалында өтө кереметтүү беттештерди өткөрүп жүрөт. Андыктан алдыңкы убакыттарда биз кереметтүү беттешке ортоктош болобуз деп айтсак дагы жаңылган болбойбуз. Келиңиздер эми Америка Кошмо Штаттарынын мушкери тууралуу кыскача айтып өтөлү. Крис Канихат 37 жашта. Ал буга чейин жалпы 26 беттеш өткөрүп, анда 16 жолу жеңишке жетсе 9 ире жеңилген. ACA уюмуна 2021 жылы келип, андан бери жалпы өткөргөн 11 беттешинде болгону 4 ире жеңишке жеткен. Акыркы беттешинде Даурен Эрмеков менен кес келип, анда калыстардын эки тараптуу чечими менен жеңилген. Россиялык промотордук компанияга келгенге чейин акшылык мушкер өз өлкөсүндө Bellator уюмунда беттештерди өткөрүп жүргөн жайы бар. Ал эми Алтынбек Мамашев ата-анасына салыштырмалуу ACA уюмунда 2 жыл эрте дебют жасаган. Тактап айтканда 2019 жылы Алматыда өткөн ACA 102 турниринде дебют жасап, анда Гойти Дазаевди утуп алган. Андан кийин бул уюмда жалпы өткөргөн 9 беттешинде 5 ире жеңишке жетсе 4 ире тутулган. Ирвин Ромеро Мачадо менен болгон беттештен кийин катарынан Кошкин, Туменов, Колодко аттуу мушкерлерге жеңилген. Бирок 2023 жылы декабрда өткөн акыркы беттешинде Михаил Дорошенко аттуу мушкерди утуп алган жайы бар. Андан кийин 2024-2025 жылдар Алтынбек Мамашев октагонго көтөрүлгөн жок. 2 жылдык тынуубудан кийин гана Golden карьерасын жалгаштырууда. Алдыда күтүлүп жаткан кызыктуу беттеште көпчүлүк спорт көрөрмандары кайсы бир мушкердин жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгүн бийик баалаган жок. Көпчүлүгү 50-50 деп айтууда. Чындыгын айтыш керек, эки мушкердин тең жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгү менин оюмча дагы бирдей. Биз албетте Алтынбек Мамашевдин жеңишке жетишин тилек кылабыз. Жана ал кайрадан мыкты калыпта октагонго кайтат деген ишеним чоң. Ошол эле 16 январ күнү ACA 199 турниринде дагы бир күчтүү мушкерибиз Эдил Эсенгулов да беттеш өткөрөрүн айтып өткөнбүз. Демек алдыда эки мушкерибизге тең ийгилик каалайбыз. Достор, видео жакса лайк басыңыздар, каналга жазыла кетиңиздер. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар.